тарбиялык саатыбызга кош келипсиңер. Силер бул сүрөттөрдө эмнелерди көрүп турасыңар? Бүгүнкү биздин тарбиялык саатыбыз кандай тема экен деп ойлоп жатасыңар? Кана канкей? Сүрөттөрдө роботтар, техника, акылдуу үй, акылдуу машина же башкалар ушундай сыяктуу көп нерсе. Азаматсың канкей? Анда экинчи топтон ким айтат? Майса. Бул жакта адамдын ишин 10 эсе жеңилдете турган акылдуу үйлөр жана Google ассистент чат-боттор тартылган. Силер көрүп тургандай, бул сүрөттөрдө адамдардын жумушун жеңилдеткени акылдуу үйлөр, акылдуу машиналар, Google ассистенттер. Ал эми бул инсан боюнча айта кетсек, Алан Тюринг 1953 жылы Тюринг тесттин сунуштаган жана эң биринчилерден болуп ушу жасалма интеллектти негиз салган инсан болгон. Андан кийин 1956 жылы Дартмут конференциясында ушул жасалма интеллекттин аталышын жана изилдөөлөрдү расмий түрдө баштаган. Эң алгач биринчилерден болуп Америка Кошмо Штаттарында жана Улуу Британияда биринчилерден болуп ушул жасалма интеллектке кадам ташталат. Андан кийин 1980 жана 90 жылдарда эң биринчилерден болуп Россия, Япония, Кытай жана Германия өлкөлөрүндө жасалма интеллект пайдаланып, изилдене баштайт. Андан кийин азыркы күндө бүттүк дүйнө жүзүнүн ар бир бурчунда жасалма интеллекттин эң алгач жасалма интеллект биринчилерден болуп Америка Кошмо Штаттарында жана Улуу Британия өлкөсүндө биринчилерден болуп жасалма интеллекттин кадамы ташталган. Андан кийин 1980 жана 1990 жылдары Россияда, Кытайда, Японияда жана Германияда жасалма интеллекттер изилденип жана колдонулууда. Ал эми азыркы күндө дүйнөнүн бардык өлкөлөрүндө жасалма интеллект боюнча пайдалануулар жүрүп жатат. Бүгүнкү балдар, бүгүнкү биздин өтүлүүчү темабыз бул жасалма интеллекттин эмне кереги бар. Бүгүнкү биздин сабактан максатыбыз жасалма интеллект тууралуу силерге түшүнүк берүү жана ал боюнча жасалма интеллекттин пайдасы, зыяндары боюнча билимдериңерди тереңдетүү жана жасалма интеллекттин пайдалары жана зыяндуулугу боюнча силерге баалаганга үйрөтүү. Балдар, силерге суроо. Жасалма интеллект деген эмне? Байел. Жасалма интеллект деген бул акылдуу үйлөр, акылдуу машиналар, роботтор жана Google ассистенттер. Азаматсың Байел. Экинчи сурообуз. Жасалма интеллектти кайсы жерлерде колдонуу мүмкүн экенин билесиңерби? Кайсы жерлерде колдонуу мүмкүн экенин билесиңерби? Медина? Биз жасалма интеллектти көбүнчө медицинада колдонобуз жана күнүмдүк жашообузда Google ассистенттер менен дагы сабакка жана ар башка нерселерге жардамга колдонобуз. Азаматсың Медина. Кийинки сурообуз. Жасалма интеллекттин пайдасы жана зыяны жөнүндө ойлоруңар кандай? Канкей? Жасалма интеллект адамдардын убактысын үнөмдөйт, бирок анын зыяны да бар. Анын зыяндуулугу адамдарды жумуштарынан ажыратат. Азаматсың Канкей? Жасалма интеллект деген эмне? Жасалма интеллект ЖИ бул адамдардын акыл эсин, иш аракеттерин имитациялоочу, автоматтык түрдө ойлонуу, үйрөнүү, чечим кабыл алуу жана проблемаларды чечүү жөндөмдүгүнө ээ болгон компьютерлик программалардын топтому. Жасалма интеллекттин колдонулушу биринчи бул роботтор, автономдуу машиналар жана Google ассистенттер. Жасалма интеллекттин пайдалары жана зыяндары. Жасалма интеллект үнөмдүүлүк жана натыйжалуулук. Жасалма интеллекттин адамдар көп убакытты жана ресурстарды үнөмдөп, жакшы натыйжаларды берет. Автоматташтыруу монотондуу жана кооптуу жумуштарды автоматташтырып, адамдар үчүн кооптуу шарттарды түзүп берет. Жасалма интеллект медицинада, диагностикада жакшыртууга жардам берет. Мисалы, ракты эрте аныктоодо. Коомдук жактан пайдалуу жасалма интеллект
адамдарга жардам берүүчү интеллекти бар роботтарды киргизүүгө мүмкүндүк берет. Жасалма интеллекттин балдар зыян жагы да бар экен. Мисалы, жумуш ордунун жоголушу. Жасалма интеллект көптөгөн жумуштарды алмаштырганда адамдардын жумушсуз калуусу мүмкүн. Коопсуздук маселелери боюнча жасалма интеллект туура эмес колдонулушу коопсуздукка коркунуч туудурушу мүмкүн. Жасалма интеллекттин этикалык маселелери адамдардын жеке маалыматтарын топтоо, алардын аракеттерин көзөмөлдөө жана башкаруу. Техникалык каталар жасалма интеллекттин адамдын эмоцияларын жана муктаждыктарын толук түшүнө албайт. Демек, бул каталарга алып келиши балдар, азыр силер менен биз оюн ойнойбуз. Бул жерде силерге катар менен суроолор берилген. Ал эми бул жакта болсо жалаң жооптор берилген. Бирок жооптор башаламан түрдө жайгашылган. Ал эми силер болсо азыр жооптор, суроолорго туура жооптор дал келтиресиңер. Ал эми мен силерге топторго кубик менен силерди баалайм. Жасалма интеллект деген эмне? Рыскелди. Жауап. Жасалма интеллект бул компьютердик программалардын топтому. Туурабы балдар? Ооба. Азаматсың. Экинчи суроо. Жасалма интеллект кайсы тармактарда колдонулат? Мурдан. Туура жооп. Медицина, автомобилдик, Google'дарда. Азаматсың. Туурабы балдар? Ооба. Туура. Балдар, жасалма интеллекттин кандай пайдасы бар? Байел. Жасалма интеллекттин кандай пайдасы бар? Жумушсуздук, коопсуздук, эмоцияларды түшүнбөйт. Туурабы? Жок. Туура эмес болуп калды. Сабина. Ана. Туура жооп кандай? Жасалма интеллекттин пайдасы убакытты үнөмдөйт, автоматташтык жана диагностика. Туурабы? Ооба. Азаматсың, Сабина. Кана балдар, бул биздин бышыктоочу, жыйынтыктоочу оюнубуз, колесо оюну. Азыр бул жактан туура жооп берген окуучулар бирден ялат, кубик алып кетебиз деп баштадык. Биринчи сурообуз. Жасалма интеллект кайсы тармактарда бар? Медина. Жасалма интеллект медицинада, автомобилде жана телефондо. Ана көрөлчү Туражан. Азаматсың. Жасалма интеллект деген эмне? Нурай. Жасалма интеллект деген компьютердик программалардын топтому. Туура экен. Азаматсың. Туура. Бул белги эмне бул? Ким жооп берет? Рыскелди. Бул эми Google'дун жаранчысы. Азаматсың. Туура жооп. Google жардамчы экен, Жасалма интеллекттин пайдасы кандай? Жанкей. Медицинада рак берген. Азаматсың, туура. Медицинада ракты эрте аныктоо. Жасалма интеллекттин эмне кереги бар? Кереги барбы бизге балдар? Алтынай.
орнун табуу технологиялардын заманы. Туура. Азаматсың. Биздин эң акыркы сурообуз жасалма интеллекттин зыяны кандай? Сабина? Жасалма интеллекттин коопсуздук ишеничтүү эмес. Коопсуздук ишеничтүү эмес экен, э? Азаматсыңар балдар. Бүгүнкү сабакка активдүү катышып бергениңер үчүн рахмат. Жана бүгүн жасалма интеллекттин кереги барбы деген темабызга, демек балдар, жасалма интеллекттин кереги барбы экен бизге? Демек азыркы күнү технологиянын өнүккөн заманы болуп аткандыктан жасалма интеллект мындан ары дагы жылдан жылга не болот экен? Өнүгөт экен. Демек жасалма интеллекттин келечеги кеңири экен. Бүгүнкү сабакка катышып бергениңерге рахмат.